9. bölüm. Men erkin adam emesminbi? Je Maşayaktın elçisi emesminbi? Men ege biz İsa'nı görgön jok belem. Siler bolsa egeme ötökön kızmatımdın üzürü emey kimsiңер? Başkalar meni elçi katarı kabul albagan günde da siler üçün men elçimin. Antkeni ege biz meni elçilike dayındaganının açık aykın dalili silersiңер. Maga sın takkandardın aldında kaytarar joobum bul. Bizdin başkalarga okşop azıgыбызды эмгегибизден tapkıday akыбыз jok beken? Je başka elçilerge jana эгебиздин bir tuğandары менен Petrге окшоп сапарга чыкканда жаныбызга ишенимдеш карындашыбыз, өмүрлүк жарыбызды алып жүргүдөй укугубуз жокпу? Же болбосо өз нанын маңдай тери менен тапканга милдеттүү болгон Барнап экөөбүз элеби? Аскердик кызматын өтөп жүргөндө өз камын өзү көргөн жоокер барбы? Жүзүм тигип, анын жемишинен ооз тийбеген багбан болобу? Же мал багып жүрүп, саап алган сүтүнөн өзү да ичпеген бар бекен? Муну адамдык өңүттөн гана карап айтып жатат дейсиңерби? Тоорат мыйзамы да дал ушуну айтып жатпайбы? Муса пайгамбар калтырып кеткен Тоораттан эгин басып жаткан өгүздүн оозун калкалаба деп жазылганын окусак деле болот. Кудайдын кам көргөнү чын эле өгүзбү? Ал муну биз тууралуу айтып жатканы бышык эмеспи? Албетте, бул биз тууралуу. Себеби жер айдаган киши да, эгин бастырган киши да өз үлүшүмдү алам деген илгери үмүт менен иштеши керек го. Биз араңарга рухий үрөөн сээп кеттик эле. Эми оргонубуз күнүмдүк оокат болсо, бул эмне? Көптүк кылабы? Эгерде башкалар силерден жардам алып турууга акылуу болушса, биздин буга алардыкынан көбүрөөк акыбыз бар эмеспи? Бирок ушундай акыбыз бар болсо да биз андан пайдаланбадык. Анын ордуна Машаяктын жакшы кабары жолтоосуз жайылтыш үчүн бардыгына чыдап келатабыз. Ибадатканада кызмат кылып жүргөндөр өз тамагын, ибадатканадан курмандык жайды тейлегендер курмандыктардан алаарын билген жок белеңер. Дал ошентип, эге биз жакшы кабарды насыяттап жүргөндөргө да өз ишинин үзүрүнөн күн көрүүнү буйруган. Бирок мен ал укуктарымдын биринен да пайдаланган жокмун. Азырда антейин деп жазып жаткан жерим жок. Эми да ушул сыймыгымды эч кимге жокко чыгартпайм. Анткенден көрө өлгөнүм эле артык. Жакшы кабарды жар салып жүргөнүм мен үчүн мактаныч эмес, парыз. Мен аны аткарууга милдеттүүмүн. Антпесем башыма каран түн түшкөнү. Эгерде мен муну өз ыктыярым менен кылсам, анда ал үчүн эмгек акы алмакмын. Бирок мен кызматымды ыктыярдуу эмес, Кудай тапшырган үчүн аткарып жүрөм. Андай болсо, алар сыйлыгым кайсы? Жакшы кабарды өзүмө тийиштүү укуктардан пайдаланбай, акысыз жар салганымдын өзү эле мен үчүн артыкчылык. Анткени эч кимдин кулу эмес, эркин адам болсом да, Машаяктын жолуна көбүрөөк адамдарды түшүрүш үчүн өзүмдү бардыгынын кулу кылдым. Иудейлерди Машаякка алып келем деп, алардын арасында иудейдей болдум да, өзүм Тоорат мыйзамына багынбаганым менен, ага багынгандарды Машаяк жолуна салыш үчүн, андайлардын арасында мен да ага багынган адамдай болуп жүрдүм. Тоорат мыйзамын тааныбагандарды Машаяк жолуна салыш үчүн, өзүм Кудай мыйзамына моюн сунуп, Машаяктын мыйзамы алдында болсом да, башка улуттагылардын арасында мыйзамды билбеген кишидей жүрдүм. Ишеними аздарды Машаяк жолуна салыш үчүн, алардын арасында өзүм да
işenimi az nemedey жүрдüm. Ошентип колумдан келишинче аздыр көптүр адамдарды куткарылууга алып келүүнү көздөп баардыгына өз болуп бердим. Мунун баарын жакшы кабардын ийгилиги үчүн өзүмө да анын батасы тийсин деп кылып жатам. Жарышка көп киши катышканы менен бирөө гана байгени алаарын билет эмессиңерби? Андыктан жүгүргөнүңөрдө байгеге жеткидей болгула. Таймашка чыккан ар адам жеңишке ээ болууну эңсеп, өзүн өзү тизгиндеп турат. Ал баардык аракетин соолуп кетер гүл таажыны алууга жумшайт. Биздин аларыбыз болсо эч качан соолубас түбөлүктүү таажы. Дал ошон үчүн мен чуркасам, максаты жок немедей чуркабайм. Мушташсам, бекер эле тиер тийбес муштагылай бербейм. Башкаларга жакшы кабар тараткан өзүм акырында байгеден куру калбас үчүн денемди тизгиндеп, өзүмө баш ийдирип келем.